بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Халмион Байаман Баатыр базарындабыз. Мына ушул жерде Нур тойхана авиакасы ошо кафесинин жанында жаңы удачник магазин ачылган. Бул жерде бардык үй бүлөгө, чарбага керектүү бардык буюмдар тапсаңыздар болот. Мына бетономошалкалардан баштайлык. Чогоргучтардын, арабалардын бардык түрлөрүн тапсаңыздар болот экен. Азыр бунун ичиге киребиз. Ичиге кирип, ичиде кандай шаймандар бар, сиздерге керектүү эмнелер бар, бардыгын байкаштырып көрөбүз азыр. Кана баштадык. Ушундай жаңы типте заманбап болуп курулган экен. Мынакей ичиге кирдик. Бул жерде киргениңиздерде эле оң жакта ушундай алмаларды, бактарды дарылай турган опрыскиватель дейбизби? Ошо дары чачкычтар бизче айтканда. Аны экинчи катарында мынандай генератор, чакан генератор 6,5 миң сом дейт. Отрезной диск станок, темирлерди кескенге. Ошонун эле жанында такта иштетүүчүлөр үчүн өтө жакшы сонум ушундай кескичтер бар экен. Аны ылдыйкы жагына полкасында мотоблоктор үчүн, движоктор үчүн мындай моторлор, движоктор бар экен. Мына канча ватт? Канча ватт күчү? 7. Мынасыча? Мына помпа, суу помпа канча дейсиз мына? Бу 76-лыгы 9000 сом. 76-лыгы 9000 сом дейт. Мунусуча? Бу 50-8800. 50-8800 сом экен. Наркы бир аз арзан экен. Ылдыйкыларычы, ылдыйкысы чоңураак экен. Бу 17000 сом. 17000 сом. Суу жок, тök жок жерде каналдын, дарыянын боюга коюп туруп, үлүштөрүңүздөрдү ушулар менен суугарсаңыздар болот. Мынакей мотопомпа дейт, бензинди куюп туруп, сууду тарткызып, үлүштөргө, бактарга суу тарсаңыздар болот. Мына мойка дейм, а? Мойка. Ошол канча мойка? Чоң мойка. Бу 16000 сом. 16000 сом экен. Мына жанында дагы движоктор. Булар Мотор. Пилорам. пилорамды, мынакей көчмө пилорамдын мотору дагы бар экен. Канча ушулар? Бана Лидия деген фирманыкы 28000, 30000 сом. Мунусу 28000 дейт. Лиди фирмасыныкы. Булчу? 30000 сом. 30000 сом дейт. Баягы көчмө аралардыкы да пилорама. Өтө сонун, жакшы экен. Мына жерде ортону баштайлык. Мотоблоктор канчадан болду? 37000 сом. Бул дагы редуктор ременби? Ременди. Мынакей 37000 сом жазып коюптур. Өтө бир малиналардын, чакан коргондун ичине бүт айдап, өзүңүз эле айдап ала турган шайман. Мынабу дробилка экен, бул? Чөптү эле кыркабы? Өтө жакшы экен. Булчу бул газонокосилка. Мынакей. Адамдар заманга жараша Россиядан балдар келип үй салып, ошо газонда эгишип атат. Муну газонокосилка кылса болот. Мо Россиядан келген чамаданбы? Россияга кетеби? Набор ключ. Кана ачып бир көрсөтүңчү, ичиде барбы? İçinde çaçılıp ketken. Мынакей экен. Ого. Кана бир ачып бериңчи кана. Мынакей балдар. Эми азыр өздөрү иштетиптир ушуларды кураштырганга. Өтө сонун комплектация менен мынакей бүт баары бар экен. Бир устага не керек болсо бардыгы бар экен. Өтө сонун экен. Болду, рахмат. Өтө жакшы экен. Рахмат сизге. Мынабу эме деп койду эле мунун аты да? Компрессор эң чоң экен. Азыр үйлөрдү ремонт кылганда жанагы воздушный компрессор өтө зарыл болуп аткан үчүр ошондо вулкан жасаларга алат, автотехтерге,
Анан дарбыза краскалаган балдар алышат, мына эң чоңу канча? 27 27 миң эң чоңу дейт. Мына ортончасы 20 bin. 20 миң, кичигиче 19 bin. 19 миң. Булар дагы мыйкабы? Давление. Компрессор кичиктер, булар чаканыраак экен. Бул дагычы? Bu moyka. Автомойка. Үйүңүздөргө чакан автомойка алып койсоңуздар болот экен. Мынакай сүдүрөп жүрүп иштетсе болот. Мына буюмду караңыздар. Бардыгыңыздарда чооргуч бар. Чөптү оргондо чачылып кетпеш үчүн бир жагга жылдырып кетет экен, Айландырып коеюнчу. Айландырып көрүң. Анакей. Айланганда чөптү бир жакка жаткызып кетет экен. Өтө сонун жакшы буюмдар, заманбап буюмдар келиптир. Ой, мына жакшы нерсе экен. Бул эмне деп ойлойсуз? Doğru aparat. Бактарды дарылоочу көчмө аппарат экен, Ошондойбу? Шлангыңыз канча метр? 50 metre. 50 метр. Караң, высокое давление менен бактарды ичинде сүйрөп жүрүп чачканы өтө сонун экен. Мага жакты ушул. Эми мына полкага келелик. Бул жерде шайм дейби? Шинге. Умный насос дейт. Азыр үйлөргө условия кылып атат. Айыл жергесинде дагы ванналарды куруп, баягы кухняларга суу чыгарып атат да. Кудду ошолорго краникти ачасыз, суу түшкөндөн кийин бул кайтарып бачок толтуруп берет. Туура айттымбы? Эң сонун экен. Мына ошонун бачогу да бар экен, ошолбу? 3,5 миң сом. Мынакей, 9900 дейт. Даяр экен, бул сбордо экен. Ушундай эле барып койсоңуздар болот экен. Перфораторлор канча болду? 10 bin, 11 bin, 12 bin son. 10 миң, 11 миң, 12 миң, 3 кыл бар экен. Мына кычыкта турган мен атайын көрсөтүп коеюн. Жанагы көрсөткөн мотоблоктун неме деп коет? Акушниги, Мынакей эми бир баштан көрсөтөлүк. Насостордун бардык түрү бар экен. Бардык калибрде, сиздерге кандай кереги болсо ошондой. Чоңудан кичиги, арзаныдан кымбатыга чейин бар экен. Мына жерлерди өтө секиндик менен көрсөтөйүн. Издеп жүргөн буюмуңуздар болсо өзүңүздөр табасыздар. Мынакей бардык буюмдар ушул жерде бар экен. Көрбөйсүздөрбү? Заманыбыз жетишти. Халмионубуз Байаман Баатыр базарында деле ушундай буюмдар келди. Интернетте көрүп байкап жүргөндүңүздөр бардыгы бар. Мотопилага, чөп оргуч, баягы мотокасага, бардык дары чачкыч, бардыгыга керектүү запчасттар ушул жерде бар экен. Мынакей майда тетиктери ушул жерде бар, мынакей. Бүт баары бар экен. Сураган нерсеңизди, кондиционер дейсиздер, конденсатор, бүт баары бар экен. Мынакей бардык ушул жерде бар экен. Эмнеси бузулса, эмнеси керек болсо ушул жерден келип алсаңыздар болот экен. Мынакей валдар бар экен, чогоргучтардын, мотоблоктун, баягы культиватордун бүт запчастары майдалап ушул жерге коюп коюштур. Өтө сонун экен. Мага жакты. Эми мынаны көрүңүздөр. Электро үйгө алып коюш керек. Электро арра. Мынакей. Моторлуу аралар. Мына эң фирманыкы окшойт. 7000 сом дейт. Мунусу 5500 сом. Бул дагы 5500 экен. Ушунда чоң кичинесиге карап. Мынакей бул жерде эң сонун нерсе бар экен. Муну азыр сиздерге мындай иштетип көрсөтүшкө мүмкүнчүлүгүбүз жок экен. Бул жерде жаш бала соода кылып атыптыр. Бул көчөт эгесиздер. Мисалы үчүн даш болобу, турпактуу жер болобу, кандай жер болсо дагы көчөт эгесиздер. Анан заборлорго столба орнотосуздар. Бул мотобур деп коет. Мынакей шинектүү даяр. Мен муну интернетте көрөттүм, YouTube'да көп көргөнмүн. Орус туугандар иштетет. Мотобур ар кандай чукурлуктагы, ар кандай диаметрдеги чукурду көйлөп берет сиздерге. Лом кетмен күрөк эстен чыкты. Муналар наркын айтып бериң, булар пылесос окшойт,
Musa 10.000, Musa 19. Muna kızılı deydi 10.000 deydi. Çoğrağı 19.000. Bular avtomobilga alışat ha? Tamam. Жақсы. Эми siz бага онуларды айтып бериң. Мен бир жерде Renault Prox'пы неме дейт? Prox фирмасынын бүт комплектini көрүп атам. Мына эң чекени көрүңүздөр туугандар. Бардыгы төгү жок аккумулятор менен, литий аккумуляторлор менен мынакей дрель, ha? Мунусу перфоратор, үстүңкүсү төгү жок. Бул дагы баягы батарейка менен иштей турган болгарка, үстүңкүсү шурпайер. Ушулар канча? Шурпайерден башыдан 9.000 so'm. 9.000 so'm. 13.000 so'm. 13.000 so'm. Perforator 15.000. 15.000. 12.000. 12.000 so'm. Ötө сонун экен. Мынакей. Мына жердегилер бүт баары ушундай перфоратор, дрель, болгарка ошолордун катары экен. Мына уровеньдер канча? Ürünler 4.500, 6.000 so'm. 4.500, 6.000 so'm. Samara deydi. Бул российский окшойт, а? Жоқ, Қытайдікі. Кытайдыкы экен. Кытайдын оригинал фирмасы экен. Мунулар эмне булар? Mini-moyka. Mini-moyka. Ар бир автомобиль ээси албаса болот экен, муну? Канчадан булары? Көктөрүн айтың. 6.000, 6.500. 6.000, мына чоң 6.500 бе? Жоқ, o 8.500. What? Мунусу 6.000? Bu 6.000, bu 6.500. 6.000, 6.500, 8.500 экен. Чоң кишенесиге карап. Мынакей лобзик да бар экен, өтө керектүү. Мына редукторлуу төккө сайып иштеген дрель бар экен. Мына перфораторлор деген дрель котарган 3 ваттман. Мынакей. Өзүңүздөргө жаккан нерсени ушул жерден тапсап издесеңиздер болот. Мынакей, секин көрсөтүп өтөйүн. Азыр паска түшөбүз. Мунун атын эмне деп коет эле? Фреза. Freza. Муну капты оозун тикчүбан бар экен, а? Рубинка, электро рубинкалар бар экен. Рубанка. Мына шлифовальный станоктор бар экен. Мына машина ремонт кылгандар, кузов оңдогондор, мынакей сиздерге бар экен. Мен муну колума алып көрсөтпөсөм болбойт. Мынакей. Муну караңыздар, инсандар. Заманыбыз оңолуп атат. Алма, өрүктөрдү, бактарды буташ керек, гүластарды буташ керек болот. Ошондо сиздер муну нерсени алыңыздар. Чакан бир кичине араны алып барып, өрүктү башында бир колуңуздар менен шакты кармап, бир колуңуздар менен өрүктү бутагын кармап, ара менен аралайт деңиздер. Азыр эми ушул оңой болуп калды. Көрбөйсүздөр, мынакей. Учуда арасы бар. Шурпавер, батарейка менен сиздер өрүк алма бутап жүрөсүздөр. Мунаны караңыздар. Бул ошонун кызматын кылат, мынакей. Электро чакан ара. Кармап көрүң, мана кардар кеп калды. Көрүп бериң. Гүләс өрүк бутаганда, алма бутаганда ушул нерсе керек болот. Жакшы бекен? Өтө сонун экен. Мынакей. Жогоруда да бирдекени көрүп атам, ого колум жетпейт экен. Степлерлер бар экен, мынакей. Краска пульттар бар экен, мына краска пульт, краска чаччуу пульттар. Дарбазаны ремонт кылып оңдогондон кийин перила, дарбаза, лестницаларды өзүңүздөр краскалап аласыздар. Болгаркалардын түрлөрү бар экен. Эң кичиги канча, эң чоңу канча? Эң кичиги 2200, чоңучу? Sredniler 3200'den başlıyor. 3200'den башталат экен. Эң чоңдору 4000 сом. 2200'ден 4000 сомго чейинки аралыкта экен. Көрсөңүздөр болот. Мынакей электро неме дейт? Аралаштыргыч. Миксер деп койдум. Муну неме? Муну төгү аз жерлерге төктү көбөйтүрүп берүүчү стабилизатор келиптир. Канча ушул? 16 киловаттуу дейт, 18.000 сом дейт. Мынакей. Мына ошондой эле мотоблоктордун баягы неме деп коет? Мына шкифтер бар экен, мотоблоктун корпустары бар экен, блоктору деген. Мынакей арра бар экен.
Arda. Mına motopombalardın, çaşkıçtardın. Вот мына ең керектүү үйгө авто эдергез берегайший дейт. Зарядный устройство автоматический дейт. Мынакей. Эми бул жерде точилкалар бар экен. Үйгө эң керектүү бычактарды курчутуп алганга өтө сонун точилка. Мынакей, бул дагы точилка. Эң сонун. Бул жерде ошол машинаңыздарга, баягы кир машиналарга керектүү запчасттар бар экен. Мынакей гайка бьорд бар экен. Охо, усталарга өтө сонун керек болот. Мен бардыгын көрсөтүп атам. Мотопила барбы, мотоблок барбы, свичалар бар экен. Свича контакт. Мынакей бүт запчасттар бар экен ушул жерде. Мынакей. Көрүп алыңыздар, урматтуу туугандар, YouTube көрүп ушул жерде келип тандап алып кетиңиздер. Удачник. Удачник деген жер экен ушул жер. Эми мынабы сварочный аппараттарды айтып бериң, наркы жаңы кептир. Рубин канча бул? Рубин. Galar 5,5 ming so'mdan 8,5 ming so'mgacha. Мынабы кичикейи чаканы 5,5 миң сом экен. Ошо 5,5 миңден башталат экен. 6 миң, 7,5 миң, анан 8,5 миң болуп келишесиздер. Келиши түшүп берет азмаз, а? Келишим барды дейт, түшүп беребиз дейт. Түшүп беребиз дейт. Ушундай шлангалардын түрлөрү бар экен. Бул жерде ошонун коробкалары. Мен эми жыйынтыктайм, урматтуу туугандар. Ушул магазин сиздерге кызмат кылып жатат. Халмион айыл өкмөтүндөгү Баяман Баатыр базары Кадамжайдан келип Ногардан жака, Баяман Баатырдан алга, Ногардан жактарга кетип атканда Нур кафеси оң колдо, Удачник сода магазини. Шлангалар дем айтып коеюн эми акырында. Шлангалар көбү 1,5 ming so'm. Эң көгү 1,5 миң сом дейт. 1,300 so'm. Канча метрден? 40 metr. 40 метрден. Мунуларчы? Bular 6,5 ming, 7,5 ming. 6,5 миң, 7,5 миң. Наркы тургандар эми ушундай, бардыгы. Эми неме метана мешалка. Qizili 28 ming so'm, sarig'i 21 Кызылы 28 миң сом, сарыгы 21 21 ming so'm. миң сом. Эми ошол магазинчи сизге бир суроо берейин. Кайсы банк менен шарттамаңыздар бар, келишимиңиздер бар? Кайсыдыр бир банк менен ислам принциптери боюнча рассрочка алса болобу? Tez aradan Ишке жолго коесуз. Жакын арада дейт, ошол сиздерге ушуну жолго коюп беребиз дейт. Алла разы болсун көргөнүңүздөргө. Мына ушундай Удачник деген магазин. Мынакей. Нур кафеси. Эстеп калыңыздар. Кадамжай жактан Баяман Баатыр базарынын центринен келгенде ушундай Удачник магазин. Удачи баарыңыздарга. Саламатта болуңуздар.